саламатсызбы? Мен суроомундай, акыркы 27 жыл аралыгында Түркмөнстан менен экономикалык маанилүү алака болуп да. Бул саммиттин алкагында дагы президентибиздин иш сапары менен бир маанилүү бир проектке, жолбосо экономикалык жактан маанилүү алака түзүүгө шарт түзүлө, ошондой бир үмүт менен күтсөк болобу же бул саммит иш сапар бойдон эле калабы? Мисалы, Алмазбек Атамбаев президент болуп турган учурда ал жөн гана Түркмөнстанга жөн гана иш сапар бойдон эле барган, эч кандай экономикалык жактан маанилүү бир проектке кол койгон эмес. Билесиздерби, бул жолкусу бул биздин азыр эртеңки күндөн баштаган мамлекеттик иш сапарыбыз жөн эле иш сапар болуп калбайт. Себептен эки мамлекеттин ортосундагы мамилелер жогорку деңгээлге көтөрүлдү. Бул деген стратегиялык өнүктөштүк жөнүндө. Стратегиялык өнүктөштүк деген эмне? Ал бул бүт тараптарда кандай гана мүмкүнчүлүк болбосо да, ошол мүмкүнчүлүктөрдү колдонуп, ошол мүмкүнчүлүктөрдү иштеттирип, эки мамлекеттик ар тараптуу жактардан бири-бирине жакындатуу. Ошол себептен мына өзүңүздөр билесиздер, так бир 2 жума мурда Ашкабадта кезектеги эки өкмөт аралык соода экономикалык жана маданий гуманитардык комиссиянын отуруму болгон. Бул деген 2-3 жылдан бери болбогон отурумду өткөргөнбүз. Ушул отурумда тиешелүү тараптар, комиссиянын мүчөлөрү карап туруп, сиз айтып аткан маселелерди да карап талкуулап, кайсы тармактардан биз кадимкидей эффективдүү өзүбүздү бири-бирибизге жакын кадамдарды жасайбыз деген өздөрү пландарды түзүшкөн. Дагы бир жакшы иш-чара өткөн, ошонун алкагында соода инвестициялык сессия. Бул эч качан өтпөгөн эмес эки мамлекеттин ортосунда. Биз тараптан тиешелүү мамлекеттик чиновниктер дагы барып, тиешелүү бизнес тегеректин өкүлдөрү барып туруп, ошол жакта талкуулашты. Себеп 2-3 жыл мурда эки мамлекеттин ортосундагы бизнес форум өткөндө, ошондон кийин соода жүгүртүү объемдору өспөй калганда, ошону дагы анализдеп, эмне себептен болбой калган, эмне үчүн кайсы тоскоолдуктар болгон деп туруп, ошону дагы талкуулашты. Биз аябай мындай ниеттебиз, ушул мамлекеттик иш сапардан кийин эки мамлекеттин ортосундагы соода экономикалык мамилелери дагы, соода жүгүртүү дагы көбөйөт деген ниеттебиз.